Кот медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Мына ошентип биз кышкы сериялардын 9-туруна келдик. Бүгүн 6 февраль 2022 жыл. Мелис Музуманов жетектеген команда бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы ойногону келишкен. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Мелис мырза, мына көптөн бери убакыт сааты чыкты. Буга чейин бир топ оюндар, бирок тилекке каршы дейбизби? Кышкы серияларда өтө бир жылмая турган көрүнүштөр болгон жок да. Көпчүлүк командалар жеңилүү менен оюндар аяктап атат. Силерге чейинки Арген Шермасовдун командасы дагы 6-2 эсебинен жеңилип калды тилекке каршы. Негизи телекөрүүчүлөр деле YouTube'да болобу, башка Instagram'да болобу, комментарийлеринде, пикирлеринде бизге жөнөткөн жеке каттарында деле ушул командалар жеңсе биз дагы сүйүнүп калат элек деген пикирлерин айтуулар да. Сизге эки ооз сөз, команданын маанайы, оюнга даярсыздарбы? Ушул тууралуу кеп козгосок. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, клубдун жалпы мүчөлөрү. Биринчиден баарыңыздарга кутман күн каалайм, кутман кеч каалайм. Биздин команда негизинен буйруса оюнга толугу менен даярбыз. Анан командада мурда окуучу кезинде ойногон Шайырбек деген жигитибиз бар. Өзгөрүү катары. Ал эми жалпы команда буйруса ошол сиз айткан көрүүчүлөр күткөндөй мыкты оюн көрсөтүүгө аракет кылабыз. Рахмат. Шайырбек сиздин командаңызга туруктуу мүчө катары кирип атабы? Ооба, туруктуу мүчө. Бир топ жыл мурда ойногон келип бул жерде. Эми азыр сиздин командаңыз ойноп атат да. Бул мектеп окуучусу катары келген. Азыр кайсы Шайырбек мырза азыр эмне жумуш менен алексиз? Азыр негизинен өзүм студентмин учурдагы. Ош мамлекеттик университетиндеги МИД факультетинин пафтаз адистиги боюнча 3-курстун студентимин. Окуп жатам азыр учурда. Бирок окуу менен чогуу өз кесибим боюнча иште да алып барам. Учурда программистмин. Удаленно иштейм үйдө отуруп. Москванын компаниялары менен. Кесибим боюнча веб-сайттарды жасайм ар кандай. Жакшы. Талап учурдагы керектүү болгон кесиптердин бири экен. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу команда, биз оюнду баштадык. Эсеп монитордон 0-0. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин Instagram'дагы даректи жазып алыңыздар. Instagram Билерман _Ордо катталып бизге кат куружунга суроо жөнөтүңүз директке. Андан кийин Билерман _TV күчүчө mail _ру электрондук дарек. Facebook'та Билерман Ордо баракчабыз бар. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биз оюндарды жүктөп атабыз баарысын. Ал жерге көрүп сиздерден сөзсүз түрдө ой пикирлерди, комментарийлерди күтүп кала бермекчибиз. Жана каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо деп жөнөтүңүздөр. Биздин башкы өнөктөштөр. Биздин башкы өнөктөш Барбол. Кыргызстан атамекендик өндүрүш компаниясы ар дайым таттуу, жаңы, адал продукциялар менен бизди кубандырып келет. Жана ошондой эле дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерден бардык ушул тиешелүү кызматтарды кабыл алат, буйрутмаларды. Ошондой эле Йома Бургер эң мыкты бургер. Йома Бургер тамактануучу жайларына барыңыздарды чакырабыз. Аура Люкс массаж академиясы сиздерге бекем ден соолук каалайт. Жана ошондой эле Легенда век окуу борбору сиздерге ийгиликтерди каалайт. Анда оюн башталды. 9-тур, 1-раунд. 9-тур, 1-раунд. 3 Акылбек уулу олтурат бул командада. 3 акыл бириккенде кандай болор экен?
3 Акылбек уулу. Бири Акылбек уулу Эламан, Акылбек уулу Нурсултан, Акылбек уулу Жуманазар. Рустам Момунов Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Ошол жакта жогорку окуу жайлардын биринде студент экен. Урматтуу билермандар. Азия чөлкөмүндө Борбор Азия дейбизби? Ушул чөлкөмдөрдө жашаган 10-11 кылымдардагы белгилүү илимпоз Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн Сина. Бизге Ибн Сина, европалыктарга Авиценна деген аты менен белгилүү медицина илимин айрыкча, медицина илимин салым кошкон белгилүү илимпоз бар. Күндөрдүн бир күнүндө Ибн Сина баласы бар аялдарга эки нерсени аткарса, нарсенин организм жана мүнөзүн жакшы калыптандырса болоорун айтат. Эки кеңешти айтат Сорон мырза. Анын бири наристени жеңил гана терметип, мындай сылап сыйпоо, ал дененин түзүлүшүнө көнүгүүдө болот экен, анан чыйрак болуп өсүшүнө мындай бир калыптандырат экен наристенин организмин. Эми сиздерге суроо. Балалуу аялдарга Ибн Сина экинчи кайсы кеңешти сунушташы мүмкүн? Кетти минута. Жеңил тамактануу агай, жеңил тамактанганда организм неме калат да? Дагы тамактануу жеңил тамактануу болот, анан кийин баягы сылап сыйпоо, бирок чыйрак болуш керек да. Денсаулыгуна массаж болуп атат да. Анын өсүшүнө болуп атат. Акыл эсине. Организм чыйрак мүнөз калыптаныш керек. Мүнөз деп атат берде. Бирок мүнөздөн да бул жерде 2 жашка чейин эмизүү керек деп айтылат да. Ошол балким ошол нерселер. Ал эми 2,5 жашка чейин да. Эмизден кийин эмиз токтоду. Жок, толук эмизүү анда. Жок, анда башка. Көп тамак бербей. Ал киши кыймылга майны береби же? Мектептерде жок, кыймыл уже кетти да. Эмне аты-несине байланыштуу, Денсаулыкка байланыштуу бардык неме аты-несине тура байланыштуу эмизүү. караганда ошо Эмизүү деген Дене түзүлсө демек башкага чыгып. Дагы жумшаш керек, көп жумшаш керек. Жо, жаш бала. Жаш баланын өнүгүүсү жакшы, чыйрак өнүгөт. массаж жасоо, башка нерсе ошо сылап сыйпалоо менен кетет да. Ооба, кетти ал. Демек тамактануу ошол тура эмизүү 2 жылга чейинки эмизүү. Өзүм жооп берип коеюн, Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Ибн Сина баласы бар аялдарга жеңил гана терметүү менен бирге анын толук кандуу жакшы өсүшү үчүн, жетилүүсү үчүн туура тамактануу, тактап айтканда толук эмизүүгө көңүл бурууга чакырса керек. Ошондой кеңеш берсе керек. Тамактандыруубу? Ооба. Жооп кабыл алынат. Суроодо мен эки нерсе, ал наристенин организми жана мүнөзүн калыптандыруу дедим. Организм жана мүнөз. Организмди мен жогоруда айттым, демек ал ошол терметип сылоо, сыйпоо наристени, дененин түзүлүшүнө көнүгүү жана чыйрак болушун калыптандырат. Мүнөз калыптандыруу демек бул ага руханий азык берүү, ага жаштайынан Куран уктурууну кеңеш берип жатат. Мелис мырза, Куран уктурууну кеңеш берип жатат. Ибн Сина ушул баланын мүнөзүн аябай жакшы калыптандырат деп айтып жатат. Эки кеңеш аялдарга. Телекөрүүчүлөргө дагы ушул эки кеңеш, жаш балдары барларга ушул эки кеңеш. Бул жерде физикалык жана руханий жака маани берип жатат. Эсеп азырынча 1-0. Рустам Момунов Бишкек шаарынан суроо жөнөткөн экен. Куттуктайбыз жана телекөрүүчүлөр тарапка бир УП алып келди. Экинчи раунд. Манас уулу Жолбарс Өзгөн районунан сиздерге каршы суроо берген. Телекөрүүчү сиздерге сыр сандыкта суроосун жөнөттү.
Брисбен районунун Кызыл Октябрь айылынын тургуну. Атактуу англиялык жазуучу Терри Пратчек сыр сандыктын ичиндеги бул эки предметтин суммасы 505ке барабар болот деп айткан экен. 505ке. Эмне үчүн минтип айткан себеби бул эки предмет Рим цифрасына байланыштуу предмет болушу мүмкүн. Эми урматтуу билермандар, кайсыл эки предмет 505 деген суммага барабар болушу мүмкүн? Сыр сандыкта эмнелер бар? Эки нерсе, эки. Рим цифрасы 5 деген мындай. 500 ал L болот да, мисалы үчүнчү. L экөөнү койсо, ооба, L деген белги 50 болот. 500 эмес. Жок. Неме? С 100 ооба. Жүздөн 5 жок, 5 неме кылып жазбайт да, 3 цифрадан өткөндөн кийин уже ал башка неме ойлоп табылат да качы? Жок, эки предмет не бар? Эки предмет. Ал жакта 505 болсо V-га байланыштуу эмне бар? L неме тамгат немеге байланыштуу ренсип. Мына V-га байланыштуу эмне бар? Мындай V сыяктуу мындай. V сыяктуу чозмо болушу мүмкүн, мисалы үчүн баягы жаш балдар. 505. Экинчиден баягы Вилгада болушу мүмкүн. 500 ды болсо мисалы, 500 ды деген эсимде жок болот. Ды же Д-га байланыштуу болсо анда 500 ды болсо ДВ. Д-га байланыштуу бир предмет атат. Диск эмес. Неме? Диск эмеспи? Диск болушу мүмкүн. Эки предмет болбойт. Эки предмет, дагы эмне? Суммасы так. Экөөнүн суммасы. Эки чозмо Машинага. В. Машинаны бириктирип Бул эки предмет. Себеби Рим цифрасына байланыштуу. Не болушу мүмкүн? Мен оюма саат сыяктуу бир нерсе келди эле да, саат сыяктуучу. Дагы. Элис мырза, кандай абалыңыздар? Эсеп 1-0 телекөрүүчүлөр тарапта. Алып баруучу тарабынан бонус алышыңыздар мүмкүн. Же ордодон жардам алышыңыздар мүмкүн. Же жооп бериңиздер, эгерде ишенимдүү жооп болсо. Кайсы бирин тандайсыз? Ордодон жардам ала берели. Бонус. Пайыз немечи? Байлам чыгыш керек. Ордодон жардам ала берели. Бонус, ооба. Бонус дагы убактыбызды алабыз. 1 минутта бүтүндөй берилет да. Ооба. Эки предмет табышыңыздар керек. Кетти. Эки предмет эмне? бабушкада болуш керек экен. Д-дан башталат, В менен башталат экен да экөөнү. Демек Д 500, Д эле Жок, 500 ды болгон ичинде дагы не болушу мүмкүн? экөөнү бол эмне башка эле суммалардан карап көрбөйлү? Д бөлөк. Дыдан башталат. В полион бар, Д дагы бар, мисалы үчүнчү. Жок, ДВД 505 барабы. Дивидит болушу мүмкүн. Жок. 5 0 5 болбойбу? Бирөөсү 05 болсо мындай анан 0 мындай 5 болгон жокпу? Вов деген жазуу болот экен да, 500. Вовче дов болуп калат экен Мисалы. Вов 505. Эки 5 0 5 болсо, мисалы, бирөөсү во болсо, мындай нерсе жокпу? Во. Жок, ошого Же, тийген нелер бар. бирөөсү В. Буйтыкча. Жок, мындай нерсе эмес манчы. В менен неме? ВК дегенчи. В ВКонтакте окшоп деп алган, мисалы үчүн Windows, DVD, диск, Винтель деген не болушу мүмкүн? бул англиялык жазуучу. Дагы. Англияга байланыштуу неден Англияга. мисалы үчүнчү? ВК. Черчилль фамилиясы менен Черчилль. Ремин. Черчилль. Реминге байланыштуу. Черчилльдин фамилиясы. Черчиллдинби? Уильям Черчилль эмеспи? Уильям Д кетпей эле ошого. Жок, эмне Мен дейсиз? мырза. Уюм бияктан чыгыш Кандай керек. кылган жерлери бар эле да. Бонус аяктады. Урматтуу алып баруучу Нурсултан мырза жооп берет. Акылбек уулу Нурсултан. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, бул жерде Д анан В-га байланышкан, албетте 500 ойлоп атабыз. Эки предмет биригип туруп, ошол нерсени берип атат. Балким бул жерде Эки предмет, эки башка. диск, Кандай диск? DVD диск мисалы. Ал кайсыга? Эки предметтин кайсы бири? Д-га баштал диск ошол мисалы Д менен башталса, мисалы дискке Тамганын башы Д менен дейсизби? Д менен же болбосо ошол 500 ошол тегерек, мисалы 500 берип атканда диск, анан экинчиси ошол маалымат сактала турган деп ошол маалыматка токтолдум. Экинчиси ошол балким флешка. Демек, сыр сандыкта DVD дискасы жана
флешка бар деп Нурсултан мырза өзүнүн версиясын айтты. Жооп кабыл алынат. Менимче сиз математиксиз, Нурсултан мырза? Нурсултан, сиз математиксиз. ооба. Математиктер менимче бул предметтерди күн сайын колдонушу мүмкүн. Сиз деле колдонуп жатсаңыз керек. Математиктер колдонуучу предметтер эмнелер болушу мүмкүн. Көрөбүз, С санкты ачып көрөбүз. Ичинде эмне болушу мүмкүн. Бул Д формасындагы сызгыч, Сора мырза. Ушул эки предмет Д бул 500-ді билдирет, Рим цифрасы боюнча урматтуу билермандар, В 5-ті билдирет. Экөөнү бириктиргенде 500 5-ке барабар дедик. 2-0 эсеп. 2-0. Манас Улуу Жолборс Өзгөн район тургуну бул суроонун ээси телекөрчү тарапка дагы бир упай алып келди. Ордодон жардам алса болмок беле, Нурсултан мырза, Нуристан мырза. Болот эле? Варианттар болгон экен. Кийинчерээк алалы деди окшойт команда. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Команданын аракети динамикасы жаман эмес, активдүүлүгү жакшы негизден. Болгону эң акыркы ошол туура жооп варианттарына келип, Ботокөз Жакып кызы Талас шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Суроого көңүл бурабыз. 2000-жылы Сиднейде болуп өткөн жайкы Олимпиада оюндарында аябай кызыктай бир окуя болуп өткөн. Экватордо Гвинея республикасынан келген Эрик Мусамбани аттуу сууда сүзүүчү Олимпиадага катышып 100 метр аралыкты 2 минута убакыт ичинде сүзүп өткөн. Кызыгы бул көрсөткүч Олимпиада оюндарынын тарыхында эң ийгиликсиз көрсөткүч менен катталган. Анткени 100 метрди 2 минутада мындай сүзүп өтүү бул өтө көп убакыт кетти деген сөз. Мындай карагандачы. А бирок Эрик Мусамбани ал мелдеште биринчи орунду ээлеген. Эң ийгиликсиз көрсөткүч болду деген менен ал биринчи орунду ээлеген. Урматтуу билермандар, сиздер анын жеңип чыгышына себепчи болгон сөздү ал англис тилинде айтылат экен. Табыңыздар, кетти. Допинг эмес ба? Жок, допинг болсо эң неме болот? Жок, себептен анын алган атаңдаштар Дагы келбей койгон. Экинчиден ал баягындай чолок адам. келбей койгон. Биринчиден чолок адам болушу мүмкүн мисалы үчүнчү. Майыптардын жыйналып жок, андай болбойт 2000-жылы. Эквадор менен Байланышы болгон болсо анда Англисче сөз болуп атат. Англисче сөз болуп атат. Аны неме? Допинг болушу мүмкүн. Эмне болушу мүмкүн? Неме? Баягы неме болду дегенчи, келбей койду дегенчи, келбей койду деген. Repeat дегенди болушу мүмкүн. кайрадан эсептетип баягы наркаларды камерадан каратып машиналар жетпей эле калды. Жок, Багы немеден эктракчылы бергенде немеден багы бир старт. ошону айтам. Ошону неме? Заступ тинтик ошону не дейт? Заступ секиргенде болот да, заступ. Өтө секин. Бирок аны автоматически эле чыгарып койгон 2000-жылдар эми. Байланыштырып жол ачкан эмеспи? Эквадорлук Гвинеяда Сиднейде жатат. Эквадор бардык жактан бирдей, мисалы, шарт Бул барып туруп, бул Сөз. Саатта проблема жокпу, саатта бунун Мелис мырза, Жок, ал так эле жазылып турбайбы алчы? Ал жерде проблема жок менимче. сууда сүзүү боюнча мелдеш. Олимпиада. Сүзүү боюнча. Ким жооп берет, Мелис мырза? Кандай чечим келдиңиздер? Урматтуу алып баруучу Сорон мырза жооп берет. Ордодон жардам албайсыздар, Жок. Кийинкиде алабыз. Сорон мырза, сиз өзүңүз сууга сүзгөнгө кызыгасызбы? Кызыгам. Сууда сүзүп көргөнсүзбү мындай аралыкка? Ооба. 50 метр, 100 метр дегендей. 15 метрге сүзүп көргөм. 15 метрден канча убакыт өттүңүз деп мен сурабай эле коеюн. Эми сиз жооп бериңиз. Бул кантип биринчи орунду алып калышы мүмкүн? Жана эң ийгиликсиз көрсөткүч болуп тарыхта калды. 100 метр аралыкта 2 минутада сүзүп өтүп атат. Урматтуу алып баруучу, Эмне болгон окуя? бул 100 метрлик бассейн
элестете албай атам, балким Жок, бассейн 50 метрден 50 метрден барып келет. барып келиш керек. Ошо 100 Демек метр болот. биз заступ деген болушу мүмкүн деп атабыз. Баягы барып туруп ал жерге тийип кайтыш керек болсо, алар тийбестен эле кайтып баса берген. Мисалы үчүн бассейн бир четинен экинчи четине барып тийип кайра кайтыш керек. А бул башка спортчулар бул барып тийип анан кайтып келген болсо, башкалар тийбестен кайтып келип жыйынтыкка жеткен, жакшы жыйынтык көрсөткөн. Бирок алардын кайра текшерүү, мисалы үчүн футболдо VAR деген система бар. Ошол эме менен текшерип көрүп, андан кийин ийгиликке жетиши мүмкүн. Демек, калган сууда сүзүүчүлөр дуалды теппей кайткан. Ушундайбы? Заступта атасыздар. Ооба. Бул болсо барып теп кайра кайтып келген деп атасыз. Жооп кабыл алынат. Бирок сууда сүзүүчүлөр ал дуалды тепкен өзү жакшыраак болот. Анткени ол деген кубат алып туруп, тепкенде кайра тезирээк кетет бул жакачы. Теппей бурулса, тескерисинче убактын алып коюшу мүмкүн. Макул, мен жоопту кабыл алдым. Караңыздар, логикага алып көрөлү. 100 метр 2 минутада. Өзү 50 секунда, 55 секундаларда барып келет. 1 минутага чейинки убакытта барып келет да. Бул 2 минутада барып келип атат. Мен туура жоопту айтам. Ал мелдеште Мелис мырза. Мунун атаандаштары, Эрик Мусамбайдын атаандаштары, спортто фаль старт деген термин бар. Фаль старт бул тапанча менен асманга атканда гана спортчу сууга ташташ керек, же чуркоону башташ керек. Эрик Мусамбайдын ал жерде 3-4 эле болгон, көп деле спортчу болгон эмес. Тапанча менен фаль старт баштала электе эле мунун атаандаштары сууга секирип баштагандагы булар толугу менен бардык эрежени бускан, а Эрик Мусамбайны фаль стартты күтүп турганы үчүн Эрик Мусамбайны гана сууга түшкөн. Сору мырза, калгандарына уруксат берилген эмес. Ошондуктан бул беймарал 100 метрге барып келип, биринчи орунду багынткан. Эсеп 3-0. Отокос Жакып кызы Талаш шаарынын тургуну телекөрчү тарапка кезектеги упайды алып келди жана жалпы эсеп азырынча 3-0. Бирок абал кандай десем, сигналдык абал кандай болгон тагдырда дагы. Заступчу биз азыр заступта ошол максат айт. Эсеп 3-0. Оюн улантылат 4-раунд. Бул жерде биздин Акылбек уулу Жуманазар спорт тармагы боюнча адис, дене тарбия мугалими. Сизге бул маселе боюнча эч кандай бир вариант келбедиби, Жуманазар? Келдиби? Ооба. Фаль старт келдиби сизге? Фаль стартта бу талкууда айттым мен. Сиз айттыңызбы талкууда? Фаль стартта айттым. Анда анык бышыкташ катуураак турсаңыз болмок экен ушул пикирдечи. Эралы Эгембердиев Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, карикатуралык стилде тартылган сүрөттү көрүп турасыздар. Бул сүрөт швейцариялык сүрөтчү Лариоттун карикатурасы. Бул карикатурада белгилүү бир Европадагы бир компаниянын презентация учуру сүрөттөлгөн. Кайсы бир нерсенин презентациялоо учуру карикатура түрүндө көрсөтүлгөн. Карап көрсөңүздөр, эң биринчи суроо белги турат жана эң акыркы да суроо белги турат. Демек, эң биринчи менен эң акыркы бири-бирине өтө тыгыз байланышта болушу мүмкүн. Бирок ортодогу этаптарды карап сиздер табышыңыздар керек болот. Урматтуу билермандар, кайсы Европадагы белгилүү бир компаниянын презентациясы болушу мүмкүн? Суроо белгилеринин ордунда эмне бар? Кетти минута. Тездик бул. Keçigip жүрөргөн майын эмес ой. Жөрмөлөп жатып алып бара бираз. Жок, бул жерде баягы ошолордун кыймылдары биринчи агай. Ташпака биринчи үйүндө турат. Чыкты, анан кийин неме кылып чыкты. Кийинип, өсөп барган бара. Түндөчү жабыптан. Машина сыяктуу Машина сыяктуу немеге окшошуп кетет мыяктачы.
Карасаңыз ошондо аягынан баштады, башында ташбаканын ташы, анан кийин келе ташбака Кайра алды, кийин ташбака болду. болуп калбайбы? Ташбака Биринчи болуп калат го. Ошо ташбака окшоп кетти, бирок ташбака эмес, ал машина болушу мүмкүн агай. Машина же бир нерсеге керек жакын. болду же болбосо. Же не болушу мүмкүн, мисалы Жок, үстүнө бир нерсе жабылып кетти. Секин жүргөн линивес бар. Линивеске байланыштуу не бар? Линивес Үлүл бар. Үлүлгө окшоп атат бул Үлүл менен жерде. мотоцикл эмес бе? Неге бул жака башына коюп атат? Ошол башындагы нерсе буларды чакырып атат балким. Болушу мүмкүн. Же башына не болот анда? Тамактырат ошол. Же Башында башында жок, тамакка карап умтулат деген маани бар. Бардыгы ошол тамакка. Анда башында не турат? Башы менен аягы бири-бирине байланыштуу. Жок, мына киши презентация кылтабы же ушул сүрөткө кошулабы? Презентация кылып атат. Мына фирманын презентациясы. Калыптан чыкпай атат да, мына жерде ташбака окшоп турат калыптан. Мелис мырза. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, Ордодон жардам алып көрөбүз. Урматтуу Ордо, 20 секунд убакыт беремин. Командага жардам бериңиздер. Кетти. Ошо автоунаа окуп атат, не болчу? Анда башында не болот? Жок, коңуз башында агай тезге баяктын неме? Компания эмне деген? Тесла дейсиңби? Ордо, убакыт бүттү. Отуруңуздар. Урматтуу алып баруучу, Кайсыл компаниянын презентациясы? Ордонун пикири аябай мындай көп экен, мындай Кайра башты айлантырдыбы? Синтездеп жетишпей атабыз. Кайра башты айлантырдыбы? Ошол. Бирок аябай жакшы жоопторду айтышты. Рахмат. Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан Акылбек уулу экинчи жолку аракет. Нурсултан. Ордодон да бир нече варианттар түштү. Мисалы, биринчи суроо белгинин артында жумуртка болушу мүмкүн. Башындагы суроо белгинин артында жумуртка ташбакка чыкты. Албетте ал чыккандан кийин жумуртканын жардамында жаш балдар өнүктү. Жаш бала турат албетте. Жаш бала чоңойгонго чейин ошонун калыптын ичинде. Акыркысында ошол жумуртка салынгандагыдай балким киндер сюрприз деген бир жаш балдар үчүн атайын тамак аш чыгара турган ошондой бир компания бар. Балким ошонун сүрөтү бардыр. Демек бул киндер сюрприз деген соода маркасынын презентациясы деп эсептейсиз. Жумуртка чыгарат да булар. Жумуртка ичинде бир кандайдыр бир оюнчуктар болот. Киндер сюрпризин ошондой билем да. Демек сиз киндер сюрприз компаниясынын презентациясы деп эсептейсиз. Нурсултан. Оем бир автоунаа дейинсек, анын автоунаанын кайсы бир компаниясы экенин таптакыр таба албадык. Ошол киндер сюрприз компаниясынын презентациясы. Киндер сюрприз. Ошол жаш балдар үчүн ичинен бир нерсе чыгып атат. Жооп кабыл алынат. Эгерде автокомпания дей турган болсок, Европадагы компанияларды 5 бармак менен санап койсок болот да. Mercedes, BMW, Audi, неме, Volkswagen брендтери 5-6 эле. Некен? Жук бу. Мен туура жоопту айтамын. Чындыгында сиздер этибар бербей койгон автокомпаниянын презентациясы. Бирок кайсы автокомпания? Азыркы эң акырында сиз азыр эле айткан Volkswagen Жук коңуз, Volkswagen Жук деген марка бар. Урматтуу билермандар, мына эмне үчүн суроо белги биринчисине коет? Жумуртка эмес, биринчисинде бул коңуз болчу. Коңуз бара тез отуруп, мына эң акыркы адам турган ушул машина деп жакшы эле талкуулап аттыңар силерчи, машина окшоп атат депчи. Демек бул акыры келип туруп Volkswagen Жук деген кадимки аталыштагы Volkswagen компаниясынын презентациясы болчу. Коңуз типиндеги машинанын презентациясы эле. Эгерде мен сиздер компания дегениңиздерде балким бир өзөк чыкмак, кайсы бир деңгээлде. 4-0.
Кандай болор экен бул жак? Кандай болор экен? Кандай болор экен? Суроо ээси Эралы Эгембердиевди биз куттуктайбыз. Эсеп болсо 4-0, 5-чи раунд. Билерман Ордонун оюндарында 4-0'дук көрүнүштөр көп эле болгон. 4-0 боюнча калып 6-4 болуп жеңилип кеткен да учурлар болгон. 5-0 болуп 6-5 болуп да жеңип чыккан учурлар болгон. Жаныбек Алимбеков Бишкек шаарына силерге каршы суроо берет. Volkswagen болушу мүмкүн деген ой кимдир бирөөдө бар беле Мелис мырза? Жок, негизи Ордодон түшкөн эм коңуз деп, коңуздан жук машинасы делди эле. Ордодон түштүбү? Ооба. Ким айтты эле? Илгиз Шамырзаев. Урматтуу алып баруучу, негизи акыркы сүрөттө баягы адамды маневр этип турган болсок, бир машинанын эле бир эки буту жана колу бир дөңгөлөктөрүн чагылдырып турган эле, анан сырткы контурунда деле бир машинанын эле сүрөтү турган да аны эле. Анан балким ошол машинанын үлгүсүн алсак, бул ошол Volkswagen эле болушу мүмкүн эле. Туура айтасыз. Негизи машинанын үлгүсү элеси анык көрүнүп турган. Шайырбек дагы, Мелис мырза өзү дагы бул машинабы деп айтышып атты. Ошол машина болсо кайсы марка деген талкууга киргенде булар балким. Жаныбек Алимбеков сиздерге кезектеги фото суроону жөнөтүптүр. Мелис мырза, сиздин автомашинаңыздын маркасы кандай? Матис. Матис. Да ким машина менен команда мүчөлөрүнөн? Мен Сиз кандай унаа менесиз? Chevrolet Lacetti. Chevrolet Lacetti. Дагычы? Honda Civic. Ким минет? Сороо мырза. Урматтуу билермандар. Бул менин 2009-жылы чыккан Honda Jazz үлгүсүндөгү унаамдын көрсөткүчтөрү дептир теле көрүүчү. Өзүнүн унаасын. Jazz 2009. Бул көрсөткүчтөрдө айдоочуга маанилүү болгон төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүп турат. Биринчи, бензобактагы бензиндин деңгээлинин шкаласы. Экинчи, ылдамдык көтөргүчтүн, коробка передач дейбиз, ылдамдык көтөргүчтүн нейтралда тургандыгы, N-де турат да, ылдыйында нейтралдык абалда тургандыгы. Үчүнчү, кол тормозунда тургандыгы, ручной тормоз. Кол тормозунда тургандыгын байкасак болот. Тиги Илеп белгиси. Илеп белгиси, Төртүнчү, коопсуздук курун тагууга болгон сигнал тагыш керек деген. Урматтуу билермандар. Бул жерде дагы бир маалыматты табышыңыздар керек. Ал бул көрсөткүч басымдуу япон унааларында гана бар. Өзү дагы япон унаасы менен экен. Урматтуу билермандар. Дагы эмнени көрсөк болот бул жерде? Эмне бар? Кетти минута. Тахометрби? Биздер турган не да аны? Тахометрби? 0-дан 1ге чейин тахометрби? Бензиндин кеткени. Жок, бул жерде баягы неме көрсөткөн эмеси, баягы ылдамдыгын көрсөткөн баягы. Жүзүнө канча четтен расходту да көрсөтөт да японский машиналарда элечи. Каеринде көрсөтөт мисалы? Нейтралкадан чыккандан кийин мисалы үчүн ал Башкасан болуп калды эсеби эм деген чыккандан болгондон. Майдын жангандары же фардын жанык дегендери жокпу? Жок, агай бул баягы неме. Жок, аларда болбойт да. Бензобак ушул жагында деген неме белги эмес баягы. бензобак. Ошо бензобак ушул жагында деген Бензобак сол тарапка стрелка берип атат. Ошо Бак стрелка көрсөтүп турат. Бак кыя турганы мисалы үчүн алды сол жакта деп турат да. Мына не деп турат? Жок, бул баягы неме болушу мүмкүн. Болду, ошол эле Тиешелүү баячы. бензобактын бак кайсы жакта экендигин гана көрсөтүп турат. Өтө тез жүргөндө мынанча көрсөтмөсөң бензин көп кетет. Ушунча жүзмөн үстүн мандо ушунча алсаң уже тагы деп айтып атам. Көрсөтүп турган баягындай. Жүргөнгө чейин ручнойдо түшүр, ремень Жок, бир белги керек, белги. Ошо бардыгы Бактын кайсы тарапта экендигин гана. Бактын кайсы тарапта башка машиналарда жок бул мисалы. Ал бардыгында Матизде жок да. Бардыгында бар. Матизде жок. Көпчүлүгүндө Матизде бар. Кетс кайыкты машина. Генста Вакыт Кореяныкы да. бүттү. Ода стрелка жок. Вакыт бүттү, Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, тактык үчүн бир нерсени. Ушул жердеги белгилерден биз кайсы бир нерсени көрсөтүп атканын билишибиз керекпи? Ушул гана сүрөттөгү көрсөткүчтөрдөн дагы бир нерсени сурап атат теле көрүүчүчү. Эмне турат деп. Сорон мырза жооп берет. Сороо мырза. Япониянын чыгарган унаасын минет. Сороо мырза, анда Япон унаасын айдоочусу катары жооп бериңизчи. Дагы эмнени билсек болот бул жерде? Урматтуу алып баруучу, бензобактын кайсыл тарапта экендигин көрсөтүп турат. Бензиндин жанындагы неме деп койсоң.
туруп көрсөтө аласызбы ручка менен? Кайсы белгини айтып атасыз? Бул мына белги, урматтуу алып баруучу. Ошол сүрөттөгү стрелка бул бензобактын кайсыл тарапта экендигин көрсөтүп турат айдоочуга. Так ушул белги болчу. Жооп тура. Бензин куюучу бактын кайсы жакта жайгашкандыгын көрсөтүүчү көрсөткүч экен ушулчу. Көпчүлүк айдоочулар буга маани бербейт экен. Мен сураштырып көрдүм да айдоочулардан. Карап туруп, кээ бирлер рул сол жакта болгон үчүн ушундай белги болобу экен деп, оң сол рулдуу машиналар деп түшүнөт экен да. А негизи бул мына ушундай эле белги. 6-чы раунд. Раунд. Командада дагы деле шанс бар. Бүгүн Мелис Музулмановдун командасы Премьер лигадан жогорку лига үчүн ат салышып жатат. Кышкы сериялардын турунда. Блиц раунд. Тулабаев Азамат. Алапка районунан Тельман айылынан силерге каршы суроо берет. 1949 жылы Америкада Жалпы механика деген журналда бир пикир айтылган экен. Бир ой, бир пикир айтылган экен. Ал жерде, ал макалада балким келечекте анын массасы, анын салмагы 1,5 тоннадан азыраак болушу мүмкүн деп айтылган экен. 1949 жылы Жалпы механика деген журналда. Урматтуу билермандар, ал жерде эмнени жазышкан Жалпы механика журналында келечекте деп кетти. Компьютер. Компьютер 2 тоннадан мындай. Компьютер. Өтө чоң неме Башка нерсечи? Жок, жардыруучу бомба, сомба. Компьютер. Жок, компьютер. Башка жок, компьютер. Анча болгон жок деп атпайбы? Az anca болбойт да, кичине. Өтө кичине болуп кеткен үчүнбү? Өтө кичине. Ал учурда 2 тоннага чейин болгон. 2 тоннадан да көп болгон. Мында Мелис бир мырза. здание болгон. Убакыт аяктады. Ким жооп берет? Шайыр мырза жооп берет. Шайырбек. Урматтуу алып баруучу, жобуту биздин командабыздын ойбойчу жобу компьютер. Компьютер. Биринчи суроонун жообу туура. Бул компьютер. Ушинтип божомолдошкон экен. Компьютер десе о деп элестеткен да. Бүгүн анын өтө жаңы чыккан моделдери бир нече граммдан көбүрөөк. Килограмм, бир нече килограмм деген, бир нече грамм түзүшү мүмкүн жаңы моделдери. Кийинки суроо. Темир уулу сыймык Ош шаарынан. Урматтуу билермандар. Кадимки биз жашоодо колдонгон бүгүнкү күндө аябай популярдуу болуп атат биогумус деп, сөл жылан. Биогумус деп мен мисал катары айттым, биогумус жөнүндө эмес суроо. Мен айтып аткан кадимки биз жашоодо колдонгон сөл жыланда эки өзгөчөлүк бар ушул сөл жыланда. Биринчиси, эгер ал бир жаракат алса, ал өзүн өзү дарылай алат. Урматтуу билермандар. Экинчи өзгөчөлүгүн таап бериңиздер. Дагы кандай анын өзгөчөлүгү бар? Эки тарабына тең кете алат. Эки тарабына тең кете алат. Эки тарабына тең кете алат. Жер жакшы неме кылышы мүмкүн. Баягы жерде жумшатып, баягы картошка жыгандыр бар колдон чатып ошончу. Өстөр неме Жок. Эки артыкчылык дарыялай алат дегенге буну баягы бөлүнчө дагы. Экиге бөлүнүп кетсе, эки биогумус болуп кетиши мүмкүн баягычы. Ортосунда эки. Жок, ооба, бирок эки тарапка тең кете алат деп коюлду. Мен ушуну жооп берем азыр, ооба. Ооба, ошондой кете алат. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Биринчи себебин айттым мен, эки тарапка тең кете алат да, мисалы бурулуп отурбайт. Эки башы менен тең, эки тарабы менен тең жыла алат десек туура болобу билбейм. Кыскасы, бая бөлүп койсоң дагы кыймылдай берет, буну бая өзүн өзү неме кылып кетет, дарылай алат дегенге коштук дагы ошондо биз эки тарапка тең жыла алат деп эсептедик. Мындай турганда бул жагы менен бул жакка да жыла алат, бул жагы менен бул жакка да жыла алат. жооп кабыл алынат. Эгерде сөл жыланды экиге бөлүп салсаңыз, сөл жыланды Мелис мырза, ал ошол кайсы бөлүгүндө болсо дагы пайда болуп кете берет экен, эки жака тең. Негизинен жооп туура.
эки жака тең созулуп кете берет. Бөлүп койсоңуз дагы бул жанынан кете берет. Ушул эки артыкчылык бар экен. Калган арчталды эле аябай санаганда көп. Бул мындай кандай десем, физикалык жагын айтып атат окшойт. Үчүнчү акыркы суроо, эгерде туура тапсаңыздар 1 упай аласыздар. Анара Токтосунова, Ноокат районунан. Урматтуу билермандар. Медицинада негизинен сууну отуруп ичиш керек деп айтылып келет да. Отуруп ичкен жакшыраак дейт. Бирок кайсы сууну туруп ичсе болот, Мелис мырза? суучу башка суу. Жок, ошол эле болсо эле коет. замзамды туруп ичиш керек, кыланы карап. Жок, башка медицина эмнеге айтып атат? Жок, медицинада ушинтип айтылат дейт. Отуруп ичиш керек дейт. Жалпы жонунан эле айтат. Жалпы жонунан. Урматтуу алып баруучу, Токтотом убактыны. Ким жооп берет? Эламан жооп берет. Акылбек уулу Эламан. Акылбек уулу Эламан. Биринчисинде бул отуруп ичүү деп айтылган болсо, баарыбыз да билебиз. Бир эле замзам сууну туруп ичкенге болот, башка сууну отуруп ичиш керек. Биздин команда менен келишип, ошол замзам суусу деп ойлойбуз. Буну туруп ичиш керек. Замзам суусу жооп тура. Команда Блиц раундтан ийгиликтүү чыга алды. 3 суроого туура жооп берди жана 1 упай алып, жалпы көрсөткүчтө азыр 2 упайды команда өзүнө алып атат. Оюн улантылат. 7 раунд. 7 раунд. Эмне үчүн замзамды туруп ичиш керек? Биринчиден бул сүннөт, экинчиден составында туз жокко эсе. Калган суулардын курамында туз салыштырмалуу бар болгондуктан туруп ичсек туп-туура бөйрөккө барат дагы, бөйрөктөгү таштардын пайда болуусуна шарт түзөт. Ошон үчүн замзам суусунда эч кандай туз жок болгон үчүн ошондой туруп ичсе болот. Бакыт Ашир Оширанын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Бакыт Ашир мырза биздин клуб үчүн чоочун киши эмес. Суроого көңүл бурабыз, мониторго көңүл бурабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу билермандар. Мен азыр Токтогул Сатылганов атындагы Ош областык китепканасынын алдында турам. Сиздерге суроом. Мына ушул Токтогул атабыздын эстелигинин артында мына ушул жер дөмпөйүп ушундай белги бар экен. Мына ушул кандай белги, эмне болгон белги? Силерге бере турган суроом ушул. Анан суроонун жообун видео аркылуу сиздерге маалымат беремин. Кеттик анда. Кетти мента. Жок, колунду анда элеге салган жок. Жок, бул өзүнүн кандайдыр бир жараты эмеспи? Жараталган. Жок, жарат эмес. Кылычты же баягы Сыныгын ала келген балким. сыныгын ала келиши мүмкүн. Комуздун сыныгын ала келген. Алчы Калганы колунда балким башы. Комузу сынып калып кийин эме пайдаланат го жана. Жакшы көрүнбөйт атты. Мен тонкуйуп неме болсо, бир жерден кылычка окшоп кетет. Анын комузу кичинекей да. Комузу, Токтогулдун комузу кичинекей комуз. Ошону салып алган болушу мүмкүн арка жагынан. Баракта башка комузду чертип атабы эмне? Баракта башка комузду кармап турат немеде, агай. А бул эмне анан? Салчысында эмес, баягы кылыч, найза же кымыз курал сыяктуу бир нерсе эмеспи? Же баягы таяк болушу мүмкүн, мисалы үчүн кой. Жок, баштаган Токтогулда башка эмелер жокпу? Мен окам. Жок, бул Комузу сынып калып балалайканы пайдаланат. Жок, балалайканы пайдаланат, бирок Ошол сыныгын Ошол сыныгын ала келгендер да бар. Андан башка вариант карап көрөлү. жок, куралга жыра болушу мүмкүн эмеспи? Бир нерсеге окшойт. Жалпак нерсеге окшоп атат бирок. Мен оюнча мисалы үчүн кылычка неме окшоп. мындай узундан жырыкпы же не өзү мен ошого түшүнбөй атам. Олтургула. Азыр. Мелис мырза. Ким жооп берет? Азыр ал жерде комуздун башы гана бар. Ал жерде комуздун башы дөмпөк болуп турган жер. Мындай ошондой немеде абалда турат, көрүнүп. Буну эмне үчүн коюлган деген суроого келе турган болсок, менимче ошол архитекторлор эки нерсени эске алып койгон болушу мүмкүн. Анын өмүр баянында ал сүргүндө жүрүп, балалайка комуз жок, балалайка черткендигинен ошонун башы эми комуздун башы менен экөө дээрлик бирдей эле. Ошондо комуздун башы да комуздун өзү кыскасы. Жооп кабыл алынат. Ортодо пикир барбы жокпу? Варианттар. Жок, Ортодо пикир жок болсо анда мен
видео суроонун видео жооптун өзүн өтө берем. Ушул жерден аябай көп кирип чыгабыз китепканага, бирок маани бербейт экенбиз ушул эстеликке. Туура жооп. Урматтуу билермандар, бул белги Токтогул атабыздын алдына өтүп карай турган болсок, Токтогул атабыз комуз четкенде чапанын бир жак жеңин чечип койгон. Бул жең болчу. Урматтуу билермандар, бул чапандын жеңи. Чапандын жеңин ичине киргизип туруп, анан колун түрүп, анан комуз чертип атат. Комуз колунда турат, Мелис мырза. Комуз колунда турат. Урматтуу алып баруучу, эстеликке ар кандай нерсени кошуп кое алат да. Мен өзүм ушул видео суроого мен өзүм күбөмүн да. Биз ошол жерде баратып, ушул нерсени көңүлүбүз түштү. Чындыгында мен да мына ушунча жыл жашап, ушунча кирип чыгып жүрүп, мен да байкап анан экөөбүзгө суроо пайда болду. Бул эмне болушу мүмкүн деп. Алдын өтө элек болчук бизчи. Анан дал силерде пикир келди бизге дагы алгач. Жанын бир эмес, ар кандай вариант, анан алды жагына өтсөк, Токтогулдун жеңи түрүлгөн болуп чыкты. Комуз чертип жаткан абалдагы көрүнүшү, жеңи түрүлгөн болуп чыкты дагы. Чепкенинин жеңи жок болду. Көрсө жеңин артына ушундай кылып туруп белги кылып, бул скульптор ушундай кылып бекитиптир. Эсеп эшек оюн улантылат. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Нурислам мырза, азыркы суроо боюнча пикириңиз кандай? Алып баруучу, бул менин жеке пикирим. Мен өзүмдүн пикиримди эч кимге таңуулабайм. Мен жеке оюмда мен жакшы суроо деп ойлодум өзүмдүн жеке пикиримде. Себеби ар дайым жең бул ар дайым комуз чертатканда өзүнүн тоскоолдук жаратат. Ошон үчүн бул жака чечип, анан кийин жеңди эми баягы кайрылган мааниде тартса, мен жеке оюмда баягы скульптура бир одоно чыгып калат го деген ойдо ошол артына бекитип коюптур да деп ойлоп калдым. Мен жеке оюмда жакшы суроо деп ойлодум мен. Абдыразак Жумабаев, Ат башы районунун Казыбек айылынын тургуну. Сизге каршы суроо берет. Улуу ата мекендик согуш мезгилинде согушка жарамдуу эркектердин баары согушка кетишип, ал эми оорукта абышкалар, балдар жана аялдар, кыз келиндер калганын билебиз. Колхоздун жумушу ушулардын моюнда болгон. Албетте согуштагы жоокерлерге же алардан айылга каттарды ташыган пошточу дагы болушу керек болчу. Нурсултан туурабы? Ошол пошточу кызматы биздин элге белгилүү бир инсандын балалык кезине туура келген. Адатта согушка жазылган каттар, мисалы жакшылык каттарды, жакшылык жаңылыгы бар каттарды 3 бурчтук, ал эми кара кагаздарды болсо 4 бурчтук кылып алып келип тапшырышкан. Ошол пошточунун эскерүүсүндө андай кара кагаздарды, каттарды айылдагы алардын жакындарына берүү аябай оор эле дептир. Кантип бериштин жолун билбейт. Бирок чындык үчүн баары бир бериш керек. Эми силерге суроо. Ушул кат ташыгыч пошточу балага айыл тургундары ушу кат алып келгендиги үчүн бир лакап ат коюшкан экен да. Урматтуу билермандар, ага кандай лакап ат коюшу мүмкүн айыл эли ошол кезде? Пошточуга кетти минута. Азыр өлүмдү алып келип атат, жамандыктар жетип атат. Жакшылык жамандык не? Жамандык алып келип атат. Аккара. Жакшылыктар берип атат, жамандыктар берип атат. Дагы не болушу мүмкүн? Башкача вариант Азраилби? Жок. Жок, бирок кубантат дагы дал. Кубантат жакшылык, жамандык. Элчи эмеспи баягы? Жок. Болушту кандай лакап койсо болот, мисалы үчүн. Лакап деп негизи Топ, пианино, аккара. Пианино жок да ал мезгилде. Жок, пианино эмес. 45-чи жылдарды элестеткилесиздер. 45-жылга баргыла. Ошол жылда Эми кыргыздарда деп жамандык айтып атат. Жакшылык жамандык не болот? Чабарма, туз. Кабарчы, чабарма. Баягы Көчкөн келди дейсиңби? Жок да, башка. Лакап ат, лакап бул өзүнүн атынан башка чыгыш керек. Каткана, жакшылык, жамандык. жакшылык жамандыктан да жок. Не 5 бурчтукпу, 3 бурчтукпу, 4 бурчтукпу Жок, дейт. фигура менен эмес. Алып келген жакшылыктагы көп деле маани бере берген эмес да, жакшылык. Жаман башка кандай вариант бар? Иә, көчкөндөн эле кандай вариант бар азыр? Көчкөн, жакшылык, эгер пианино болсо, пианино актыда акыранда калып кетти. Жарчы дейбим, не дейт? Мелис мырза, Азраил. Урматтуу Балды эми неме кылып көрөлүчү. Урматтуу алып баруучу, жооп берип көрөйүн. Так мындай бир
жооп чыкпады өзүбүздө. Мындай ишенимдүү жооп. Анан эми кабар алып келгенде кыргыздарда кабарчы же жарчы деп коет да. Мындай чабарман деп коюш мүмкүн. Анан эми биз баягы лакап ат дегениңизге неме кылып ошол дайым ошол кат алып келди деп мындай кептер же көгүчкөн деп айткан болушум мүмкүн. Кептер же көгүчкөн. Ооба. Эми экөө бир да бар. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул белгилүү инсан дедик, суроо ичинде. Бул ким болушу мүмкүн? Чыңгыз Айтматов болчу. Бул жерде Илгиз Айтматов деп уктум да мен. Телекөрчү эгер жаңылбаган болсом, аудио эме жөнөткөн экен. Болушу деле мүмкүн. Илгиз Айтматов деп айтыптыр. Илгиз Айтматовдун ошол кездеги эскерүүсү депчи. Бул өспүрүмдү ошол кезде айыл тургундары кат келди деген ат менен аташкан экен, Мелис мырза. Кат келди. Эч кандай көгүчкөн же кептер эмес. Узактан келе жатканда, кат келди. Кат келди, бас деп эле чакырып алышкан да. Башка эч нерсе деп аташпашкан. Атын да билишпеген да. Эстен чыгарып коюш мүмкүн атын. Мына ушинтип, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу команда, тилекке каршыбы же балким кандай дейбиз, мен дагы тилекке жараша деп да айта албайм. Айтор 6-2 эсебинде бүгүнкү Мелис Мызылмановдун командасы жеңилүүгө дуушар болуп жатат. Бир жагынан караганда өкүнүчтүү, команданын аракети бул көрсөткүчтө мындай бир татыктуураак эмес көрүнөт. Команда аябай аракетчил команда болчу. Бир кол чаап коелу жалпы оюн үчүн. Телекөрүүчүлөр үчүн, команда үчүн биз ыраазылык билдиребиз. Эми оюн жыйынтыкталды. Команданын оюнуна баа берүүнү баштайбыз. Сагын мырза. Оюн өтө кызыктуу деңгээлде өттү. Албетте телекөрүүчүлөр өздөрүнүн басым берет, бирок команда мындай өзгөчө, кээ бир суроолор тез, ыкчам. Албетте кээ бир суроолордо бир аз кыйналды, бирок жеке мына турган билермандар катары бизге оюн албетте жакты. Ошондуктан бул жерде жигерди катышчу деп команда капитан аракет кылды, Мелис мырза. Аябай ошол эле катарда мына Япон автомобили боюнча мына Сорон мырза аябай жакшы вариант болду. Ошол мындай Блиц раунд жакшы болду. Блиц раунд аябай жакшы болду. Ошондуктан ушул эки билермандарды жигерди катышчу деп алайбыз. Кийинки оюндарга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Нуриса мырза. Даярдык бул жакшы нерсе, бирок кээ бир даярдыктан көрүп келген командалар деле ушундай бир кырдаалга туш келиши мүмкүн да. Себеби бул оюндун тартиби, оюндун аурасы ар кандай факторлордон турат. Именно мына фактор булардын даярданбагандыгы оюнга таасирин тийгизди деп кесе айтыш кыйын. Бирок албетте биз билерман болгондон ар дайым даярдыкта жүрүшүбүз керек. Бүгүнкү оюнда Сорон мырза биринчи очкону алып келгендиги үчүн командага оор кырдаалда 4-0 учурунда жеңилип аткан учурда алып келгендиги үчүн мен бүгүнкү оюнда Сорон мырза актив ойноду деп айта алам. Мелис мырза, капитан катары сиздин да оюңузду угалы. Рахмат. Өзүңүз айтмакчы, албетте биз үчүн бул трагедия эмес. Албетте өкүнүчтүү, кубануу менен кабыл албайбыз жеңилүүнү. Бирок трагедия дагы эмес. Мисалы жеке өзүм алтын өргө жеңилген учурлар деле болгон. Билерман ордонун тарыхында ойноп жүрүп, бирок жакшы айтты. Чындыгында суроолор аябай мындай ар тараптуулукту талап кылган суроолор болду. Биздин команданын ою боюнча бул биринчи суроо Рустам Момуновдун Илимпоз Ибн Синанын бала тарбиялоодогу же баласы бала аялдарга айткан насааты жөнүндөгү суроосу, тактап айтканда Куран уктуруу жөнүндөгү суроо мыкты суроо деп таптык. Чоң рахмат. Суроонун эсине рахмат. Рустам Момунов Бишкек шаарынын тургуну. Ал эми Сорон мырзага болсо биздин өнөктөшүбүз Auralux-тан акысыз ден соолукту бекемдөө үчүн, массаж үчүн бир сертификат тапшырабыз. Командага шириндиктерди тапшырып коелу, кабыл алып коюңуздар. Сорон мырза, капитан болушуңуз менен куттуктаймын. Команданын капитаны болушуңуз менен куттуктайм. Мындан кийин ар бир оюнга такай келишиңиз керек жана команданы кийинки сериялардагы, кийинки сезондогу оюндарда жетелеп кетишиңиз керек.
Мелис мырза шартын айтты, биз кабыл алдык, түшүндүк. Кийинки оюн болсо Кудайберди Ташиевдин командасы келет бул жерге. Нурислам мырза өтө сергектик менен өтө катуу даярданышыңыздар керек. Сиздерде Кудайберди Ташиевдин командасында бирок шанс бар. Техникалык топко, операторлорго, режиссерге чоң рахмат, демөөрчүлөргө, өнөксөнчүлөргө чоң рахмат. Билими күчтүү миңди, биleги күчтүү бирди жыгат. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум.